Bizim bugünkü temamız tekste kozdoo, сүрөттөрдү текстке коюу. Силер менен тексттик документти дагы да кызыктуу жана кооз кылуунун жолун үйрөнөбүз. Биз буга чейин текстти терип жана форматтап, шрифттин өлчөмүн жана түсүн өзгөрткөндү үйрөнгөнбүз. Эми ошол билимибизди дагы да болушунча тереңдетебиз. Бүгүнкү сабакта алдыбызга бир нече маанилүү максаттарды коебуз. Биринчиден тексттик документке сүрөт кошууну үйрөнөбүз. Экинчиден кошулган сүрөттүн өлчөмүн өзгөртүп, аны документтин керектүү жерине жылдырууну жана жайгаштырууну үйрөнөбүз. Үчүнчүдөн word art куралы менен иштеп, кооз жана өзгөчө көрүнгөн баш сөздөрдү түзүп көрөбүз. Ошондой эле сүрөт тексттин үстүн жаап калбаш үчүн аны менен тексттин өз ара жайгашуусун тууралоону үйрөнөбүз. Сабактын аягында силер жөнөкөй текст документти сүрөт жана кооз баш сөз менен толуктап, аны бир кыйла көркөм кылып түзө аласыңар. Бир нерсени элестетип көрөлү. Силер китеп окуп жатасыңар же кандайдыр бир доклад карап жатасыңар. Бирок анын ичинде бир да сүрөт жок, бардык беттери бирдей. Мындай документти окуу бир аз кызыксыз болушу мүмкүн. Ошол эле маалыматтын ичинде темага байланыштуу сүрөттөр, кызыктуу баш сөздөр жана туура жайгашкан элементтер болсо, документ дароо көңүлдү көбүрөөк бурат. Мисалы, тарых жөнүндө докладда тарыхый инсандын сүрөтү, жаратылыш жөнүндө маалыматта жаратылыштын сүрөтү берилсе, маалыматты түшүнүү жеңилирээк болот. Компьютерде мындай мүмкүнчүлүктөрдү тексттик процессорлордо бизге даяр куралдар аркылуу сунуштайт. Анда суроо туулат. Текстке сүрөттү кантип кошобуз жана аны кантип кооз жайгаштырабыз. Айрым программаларда word art'тын куралы, башкача айтканда вставка, кыстыруу бөлүмү аркылуу ачылат. Куралдын мүмкүнчүлүктөрү колдонулган программага жана анын версиясына жараша айырмаланышы мүмкүн. Бирок негизги принцип бирдей. Word art бизге текстти кадимки жазуудан айырмаланып, көркөм жана декоративдүү формада көрсөтүүгө жардам берет. Муну көбүнчө презентацияларда, плакаттарда, чакыруу баракчаларында же кооздолгон документтерде колдонсо болот. Бирок расмий документтерде мындай кооздолгондорду ашыкча колдонбош керек. Эми документке сүрөт кошууну үйрөнөлү. Тексттик процессорлордо сүрөт кошуу үчүн адатта вставка же кыстыруу бөлүмүнө кирип, сүрөт кошууга арналган буйрукту тандайбыз. Андан кийин компьютерде сакталган сүрөттөрдүн арасынан керектүү сүрөттү тандайбыз. Мисалы, бүгүн биз белгилүү окумуштуу Аль-Харазми жөнүндө текст менен иштей турган болсок, анын темага ылайыктуу сүрөтүн документке кошсок болот. Сүрөт документке кошулгандан кийин аны керектүү өлчөмгө келтирүүгө болот. Сүрөттүн бурчтарындагы атайын чекиттерди же маркерлерди сүйрөп, анын өлчөмүн чоңойтуп же кичирейте алабыз. Бирок сүрөттү өзгөрткөндө анын пропорциясына маанилүү, болбосо сүрөт созулуп же кысылып өзүнүн табигый көрүнүшүн жоготуп коюшу мүмкүн. Эми эң маанилүү нерселердин бири сүрөт менен тексттин өз ара жайгашуусу. Эгер сүрөттү документке жөн гана кошсок, кээде текст сүрөттүн үстүнө чыгып кетиши мүмкүн, же сүрөт текстти жаап калышы мүмкүн. Мындай учурда сүрөттү текст менен кандай жайгаша турганын атайын обтекание текстом, башкача айтканда текст менен ороп жайгаштыруу параметрлери аркылуу өзгөртөбүз. Мисалы, по контуру же алкактын айланасы сыяктуу режимдердин бирин тандасак, текст сүрөттүн айланасына жайгашат. Ошондо сүрөттү барактын оң же сол жагына жылдырып, текстти анын жанына жайгаштыра алабыз.
Мисалы, сүрөттү оң жакка койсок, текст сол жагына же сүрөттүн айланасында жайгашып, документ тыкан көрүнөт. Демек, сүрөттү жөн гана кошуу жетиштүү эмес, аны өлчөмү, орду жана текст менен жайгашуусу боюнча туура жөндөө да маанилүү. Эми практикалык ишке өтөбүз. Биринчиден, компьютердин алдында туура жана түз отурабыз, мониторго өтө жакын отурбайбыз жана компьютер менен иштөөдө коопсуздук эрежелерди сактайбыз. Эми өзүбүз колдонуп жаткан тексттик процессторду ачабыз. Документке улуу окумуштуу алгоритми жөнүндө чыккан текстти теребиз. Тексттин жогору жагына анын атын баш сөз катары жазып, мүмкүн болсо Word Art аркылуу кооздоп көрөбүз. Андан кийин алгоритминин темага ылайыктуу сүрөтүн документке кошуп, сүрөттү керектүү өлчөмгө келтирип, аны барактын оң жагына жайгаштырабыз. Андан соң сүрөттүн текст менен жайгашуу параметрин өзгөртүп, алкактын айланасы режимин тандап көрөбүз. Ошондо текст сүрөттү жаап калбай, анын айланасында тыкан жайгашат. Эгер биринчи жолу туура чыкпай калса, кабатыр болбогула сүрөттүн кайра жылдырып, өлчөмүн өзгөртүп, текст менен жайгашуу режимин кайра тандап көргүлө. Бул эми машыгуу иши. Биздин максат даяр документти дароо идеалдуу кылуу эмес, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү өз алдынча колдонуп үйрөнөсүңөр. Азаматсыңар, эми бүгүнкү сабакта үйрөнгөндөрүбүздү дагы бир жолу бекемдеп алалы. Биринчи суроо: декоративдүү жазууларды түзүү үчүн кайсы курал колдонулат? Экинчи суроо: текстке суроо коюучу рисунок баскычы кайсы менюда жайгашкан? Үчүнчү суроо: сүрөттүн айланасында тексттин жайгашуусун жандоочу параметр эмне деп аталат? Бүгүнкү сабагыбыз да соңуна келип калды. Бүгүн биз тексттик документти сүрөттөр жана кооздолгон баш сөздөр менен толуктоону үйрөндүк. Word Art куралы аркылуу текстти декоративдүү формада көрсөтүүгө болоорун, ал эми документке сүрөт кошуп, анын өлчөмүн өзгөртүп жана керектүү жерге жылдырууга болоорун билдик. Ошондой эле сүрөт текстти жаап калбашы үчүн текст менен жайгашуу параметрлерин тууралоону үйрөндүк. Эң негизгиси, документти кооздоодо бардык мүмкүнчүлүктөрдү ашыкча колдонбой, маалыматты окууга ыңгайлуу жана түшүнүктүү кылыш керек экенин эстеп калгыла. Бүгүн баарыңар абдан сонун катыштыңар. Практикалык тапшырмада сүрөт кошуп, аны туура жайгаштырып жана документти кооздоп көрдүңөр. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.